Күн өткөн сайын Бишкек таштандыдан таштандыга толуп бара жатат. Контейнерлер толуп, баштыкчалар четинен учуп, айлана чөйрө чыныгы таштанды таласына айланып бара жаткандай. Жашоочулар тазалык унаалары таштандыларды убагында алып кетпей жатканын айтып нааразы. Натыйжада таштанды көчөлөрдө жана короолордо топтолуп, жагымсыз жыт чыгып, санитардык коркунучтуу абалды түзүүдө. Көпчүлүк шаардыктар Бишкекти тартып орнотуп, элементардык тазалыкты кайтарууну талап кылышууда. Бирок шаар бийлиги менен тазалык муниципалдык ишканасы азырынча натыйжалуу чечим таба элек. Где урны здесь стоят? Нету здесь урн, все убрали. Акчасы убагында келет, төлөнбөй калса пеня кылат. Бул убагында алынбай калса өкмөткө пеня болобу же болбойбу, өзү кайра штраф тартабы. Бул абалдын кескин начарлашынын негизги себептеринин бири мэриянын жанында Бишкектин бир катар райондорунда таштанды контейнерлерин алып салуу чечими болду. Бул контейнерлер долбоордун алкагында алынган жана ага 1 миллион 700 миң евродон ашык каражат жумшалган эле. Эми болсо бактар алым салынгандан кийин жашоочулар таштанды таштоочу жер таппай калышты. Алардын айтымында таштанды унаасы эң жакшы дегенде жумасына бир жолу келет. Кээде андан да сейрек. Ушул убакыт ичинде таштандылар чирип, айрыкча жайында адам чыдагыс жыт чыгып, курт кумурскалар жана эң кооптусу чычкандар көбөйүүдө. Эң коркунучтуусу алар жугуштуу оорулардын түз алып жүрүүчүлөрү. Вовремя алып кетип турса жакшы эле болду. Даже мояк жакта да бар болчу, Ибраимов менен моореги Мичуринанын кесилишинде а жердегини алып салып, а жерге элдер бактырып койду, бактырып коюшту. Мындай элдер ошо жерге алып барып ташташчу да, азыр болсо айпердин маңдайына алып барып таштап атышпайбы? Прям тротуарга таштап салат. Абалдын айынан айласы кеткен көпчүлүк адамдар таштандыларын көчөгө, аллеяга ыргытууга аргасыз болуп, санитардык кырдаалды өздөрү дагы күчөтүшүүдө. Азыр биз Эркиндик жана Куринкеев көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Мына маңдайыбызда мурда таштанды бактар турчу, тетиги жашыл баннер турбайбы? Ошол жакта мурда бир нече таштанды бактар турчу. Азыр мэрия бул бактарды алып койгон, анан жергиликтүү тургундар өзүнүн таштандысын ушул көчөгө ырытканга мажбур болуп атышат. Көрсөңүз, бул жакта мисалы үчүн мусордун баары бул пешеходный тротуарга чейин ыргытып коюптур. Анан таштандынын калдыктары мына тротуардын үстүнө жайылып атат. Анан биздин балдарыбыз коляскалар менен айла жоктон ушул таштандыларга басып, анан ушул таштандынын булар негизи өзүлөрү мындай кир болот да, антисанитария болот, ошо менен үйүбүзгө барабыз да. Анан жергиликтүү тургундар айтып атышат, ушул бактарды алгандан кийин ушундай мусор биздин тротуарлардын жерлердин баары мусор басып кетти деп абдан ушундай жалап кылып атышат да. Натыйжада убада кылынган жакшыртуунун ордуна бактарды алып салуу аракети антисанитардык абалды жаратып, жаңы өз алдынча пайда болгон таштанды жайларын түздү. Бул болсо тургундарды бактарды дароо кайра орнотууну талап кылууга алып келди. Мусорный бакты бекер эле алды ушул жерденчи. Туура эмес кылып коюшту ушу жогорку немелер дагычы. Себеп бул жерге акчасы төлөнүп аткандан кийин алып салбай эле ушул жерге жакшына кылып кайра мусорный бактарды чоңойтуп коюп берсе болмок. Азыр колу кошуна башка тараптан дагы ушул жерге таштандыларды алып келип таштап атат да. Утуру тазалайбыз, утуру неме кылабыз. Ошо бул жерден бакты алып таштаган аз келгенсип, немесин дагы айып пулун дагы көбөйтүп салышты. Негизи ушул жерде иштетип, немелерди неме кылып аткандар. Дайым акчасын төлөп, активный эле катышып келген. Ушу кайра элдердин, ушул жердин жашоочулардын суранычы боюнча ушу бакты коюп берсе жакшынакай кылып, чоңураак кылып. Я думаю, напрасно управили. Просто надо вовремя вывозить ее. Этих баков побольше поставить, чтобы они там вмещать. Ну, не получается 2 раза вывозить в сутки. И все будет нормально, чистота будет и порядок. Они обосновывают, что типа мусорки переполненные, да? Ну, они бывают переполнены, потому что они Вовремя не забирают. нерегулярно забирают. Иногда даже пропускают кое-какие дни. Не бывает машины.
Поэтому переполняется. Мисалы Жибек жолу проспектисиндеги номер 4 калкты тейлөө борборунда жайгашкан үйлөрдүн жашоочулары таштандыларды бош жерге ыргыта бергендиктен аны чоң таштанды талаасына айландырышты. Тазалыктын бир кызматкеринин айтымында ал тилке Жибек жолу кафесинин ээлегинде. Ну нельзя же вот как это, вот смотрите, центр города, вот ЦОН, 5-10 метров ЦОН, Я ужас вот здесь же. со свалкой боролась 7 лет. Еле-еле благодаря начальнику Свердловского нашего самого района поставили камеру, я отслеживаю, и очень много людей здесь штрафанули. Даже перестали сюда швырять. Не, ну мусор. надо убрать, ну Ну, вы же это вот тазалык, пускай. вы же тазалык, ну как? Ну вот А- хозяин есть, вот пускай приезжает и убирает свою Надо частную предписание ему территорию. написать, огромный штраф написать. Муниципалдык ишкана бул жерде эмне үчүн көз жазымда калтырып таштандыларды албай жатканы түшүнүксүз. Ал эми эл болсо антисанитариялык шартта жашоого аргасыз. Вот с китайского магазина, видите? Пруд. Это его работяги, видите? Они хотели сюда сначала. Прям на это, да? Вот сюда прям бросить, видите? Вице-мэр Рамиз Алиев муниципалитеттин жаңы контейнер бактарын алууга каражаты жок деп актанууда. Бирок жашоочулар өз чөнтөгүнөн чогултуп болсо да бак сатып алууга дайыр экенин айтышууда. Короче, местному начальнику. Свердловского рода. Да, Вот не-не-не, именно Таким, Тазалык. мгм, Я ему Тазалык. сказал, мы готовы за свой счет сделать баки, потому что я сам покупаю, например, какие-то пакеты, да, там, это Ага. стоит денег, возьму мусор, ставлю их, да, и буквально 5 минут или бомжи их разрывают, или куча собак. Да. Я говорю, давайте мы сделаем сами, поставим какие-то хорошие баки, вот, какие скажете, по регламенту сами готовы за свой счет сделать, но чтобы Только это было места культурно. найти нет, места у нас Или там нет. предлагали, может быть, тогда она будет заезжать здесь, и у нас каждый сделает свой окультуренный какой-то бак адекватный, потому что этот мусор, ну, там даже сейчас не в состоянии кто-то очистить. Мы здесь как-то своими силами, женщины пытались, что-то делали, но вы знаете. Вот Опять причем я пришел набрасывают. на него и сказал, там, решение по четвергам и так далее. Я работаю 6 дней в неделю, я не могу один день работу убить на то, чтобы выкидывать мусор. Что за вы придумали? Ерунду какую-то. Давайте сделаем, окультурим баки, все по уму грамотно это сделаем. Мы входную группу здесь предлагали, шлагбаум нам не дали. Ну ладно, окей. У нас большая есть проблема. Здесь 100 машин в день на 5 минут останавливается. Это вообще невозможно. И что, не дали разрешение? Он сказал, да, все классно, приеду, поговорим, и пропал. То есть вот этот весь мусор из-за того, что здесь урн нету, да? Да, просто Баков нету. когда-то были баки в другом месте, их потом сюда перенесли, а здесь ничего не подготовлено. А по идее это вообще тротуар должен быть. Бирок тазалык буга уруксаат бербей келет. Ушундан улам маселе акчада эмес эле системадабы деген суроо жаралат. Балким бул жерде коррупция жана таштандыларды тез алып чыгууга кызыкчылыктын жоктугу тууралуу сөз болуп жаткандыр. Анткени уна канчалык сейрек чыкса күйүүчү майга жана айлыкка ошончолук үнөм болот эмеспи. Натыйжада эл жабыркап, ал эми шаар таштандыга көмүлүп жатат. Шаардыктардын айтымында аларды эң нааразы кылганы таштанды чыгаруунун тарифтеринин жогорулашы. Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен 2023 жылдын 1 февралынан тартып, калк үчүн тарифтер киши башына 22 сом 50 тыйындан 41 сомго чейин көтөрүлгөн. Себеп катары ошол эле бактар алынган аймактарда үймө-үй айланып таштанды чыгаруу системасыны өтүү жана күйүүчү май менен тетиктердин баасынын өсүшү көрсөтүлгөн. Бирок жыйынтыгында бактар алынып, кызматтын сапаты кескин төмөндөп кетти. Тарифтер болсо жогору бойдон калды. Башкача айтканда, бишкектиктер шаар таштандыга чөккөн үчүн мурдагыдан да көп акча төлөп калышты. Вообще кымбаттап көтөрүп жүрүштү. Тарифтерин. Ооба. Ошо көтөргөнгө жараша эч жок дегенде могу жерге элге ыңгайлуу кылып бак коюп берсе. Бирок бактарын коюп тазалап турса, Ооба. Каршы эмеспиз. Вообще каршы эмеспиз. Майли болчу. Акчасы убагында келет, төлөнбөй калса пеня кылат. Бул убагында алынбай калса өкмөткө пеня болобу же болбойбу, өзү кайра штраф тартабы. Анан бул жерде сасык жыт, крыса, чымын, чиркей дегендер оору күчөп атканда ошондор бизге деле кыйынчылык болуп атат да. Маселе контейнер алынган аймактар менен гана чектелбейт. Таштандыга Бишкек толугу менен чөгүп жатат. Шаардын дээрлик бардык райондорунда контейнерлер толуп ташып, таштандылар көчөлөргө, аллеяларга жана короолорго жайылууда. Бирдей эле көрүнүш. Шаар толуп кеткен контейнерлерге чөгүп жатат, аларды коммуналдык кызматтар өз убагында тазалай албай жатышат. 20 жылдан бери жашайм да. Эми ошо 20 жылдан бери ошо мусордун жанында турабыз. Акыркы жылдары ай деп койсок болот. Ушул
мусор такыр эле каралбай калды да. Убагында алынбайт. Эми бул жерди убагында албагандан кийин свалка болуп кетип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар. Камера коюп бер десек канча жолу кайрылдык, камера коюп бербей койду. Жок дегенде азыркы убакта жолго байланыштуу ушундай болуп атат деп жоктон 2 күндө бир же 3 күндө бир киргизсе жакшы болот эле. Бул көйгөй бир гана логистика же техника жетишсиздигинин маселеси эмес. Анткени тазалык муниципалдык ишканасына дайыма жаңы техника сатып алуу үчүн каражат бөлүнөт. Жаңы унааларды тапшырган кадрлар да байма-бай көрсөтүлөт. Эң кызыгы мына ушунча отчетторго карабастан таштанды шаарда азайбай эле. Тескерисинче, көчөлөрдө эски МАЗдар менен советтик ГАЗ-53 унаалары иштеп, жүктү көтөрө албай келишет. Жашоочулар болсо, чиновниктер сөз кылган жаңы техника кайда? Эмне үчүн шаар таштандыга толуп жатканына карабай, миллиондогон каражат сарпталууда деген суроонун жообун таба албай келишет. Бул маселе сыягы башкаруучунун системасы менен ачык айкындуулукка түздөн-түз байланыштуу. Тазалык муниципалдык ишканасы жылдар бою коррупциялык чырларда да аты чыгып келет. Жамааттык массалык каражаттарында жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин материалдарында күйүүчү май менен тетиктерди урдоо, иштен чыккан техникага ресурс чыгымдоо, каза болгон жарандарга айлык берүү, чыгымдуу келишимдер жана подрядчылардан айып акыларды өндүрбөө сыяктуу схемалар айтылып келген. Зыян мамлекетке миллиондогон сом менен эсептелген. Бул окуялар Бишкектин коммуналдык секторундагы системалык коррупциянын символуна айланды. Эгерде башка шаарлар таштанды маселесин кандай чечип жатканына көз чаптырсак, айырма дароо билинет. Маселен, Түркиядагы Анталия шаарынын аймагы Бишкектен дээрлик 8 эсе чоң. Бирок ал жакта таштанды күн сайын чыгарылат. Ал эми жума сайын контейнерлерди жуу жана дезинфекциялоо милдеттүү түрдө жүргүзүлөт. Алматыда бул система бизге караганда алда канча жакшы иштейт. Атаандашкан жеке компаниялар таштандыларды 1-2 сааттын ичинде алып чыгууга даяр. Тарифтери ачык жана структураштырылган. Ташкентте таштанды чыгаруу жана утилдештирүү системасын модернизациялоо боюнча иш-аракеттерди көрүүдө. Ал эми Бишкек болсо монополия менен атыжасыздыктын курчоосунда. Күн сайын таштанды чыгаруу жана санитардык көзөмөл кол жеткис нерсе бойдон калууда. Бишкек жөн гана борбор шаар эмес, бул бүтүндөй өлкөнүн жүзү. Бүгүн бул жүз таштандыларга толуп, жыттан улам дем алууга да кыйын болуп турат. Башкала таштандыга чөккөн абалда жашоого акысы жок. Айрыкча аны тазалоого миллиондогон евро коротулуп, тарифтер болсо күн сайын өсүп жаткан учурда. Таштандылар көйгөйү бул жөн гана күнүмдүк көйгөй эмес. Бул муниципалдык бийликке болгон ишенимдин кризиси жана натыйжада ар бир жашоочунун саламаттыгына сокку. Жарым-жартылай эмес, системалуу, ачык айкын жана эң башкысы адилет чечимдер зарыл. Же контейнер системасын кайтарып күн сайын таштанды чыгаруу иштери камсыздалышы керек, же тазалыкты коомчулуктун жана укук коргоо органдарынын катуу көзөмөлүндө реформалоо керек. Же болбосо Алматынын мисалындагыдай жеке атаандаш компанияларды киргизип, таштандыларды чыгарууну шаардыктардын тандоосуна берүү керек. Болбосо борбор тоолор этегиндеги шаардан таштанды талаасындагы шаарга айланып кетүү коркунучу бар. Бишкек таза шаар болууга татыктуу. Ал эми бул талап өтүнүч эмес, ар бир шаар тургунунун укугу.